көз тийүүдөн өзүбүздү коргой турган жана көз тийген учурда айыга турган 3 зарыл болгон эреже. Биринчиси бул ыкластуулук. Ыкластуулук дегенде ар бир кылынып аткан иш-аракеттерибиз, ар бир келген жакшылыктарыбыз, ар бир адам жасаган иштериндеги ниеттин бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуштугу. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бизге келген жакшылыктарды адамдарга мактаныш үчүн, же бир иш кылганда бирөөлөргө мактаныш үчүн, бирөөнүн ичин күйгүзүш үчүн, атаандаш үчүн кылган нерселердин бардыгы тең ошолор суктануунун жана көрө албастыктын негизинде адамдарга көз тийүүгө себеп болот. Экинчи эреже күнөөлөрдөн алыс болуу жана ката кемчилик кылып ала турган болсо дароо аркасынан тооба кылып кечирим суроо. Себеп дегенде бул күнөөлөр бир эле көз тийүү эмес, дагы толгон оорулардын келиштигине, ошол сыяктуу эле жин шайтандардын адамдарга кирип кетиштигине дагы мына ушул өзүбүздүн күнөөлөрүбүз себеп болот. Үчүнчү эреже окула турган зикир дуалар. Эртең менен жана кечкисин дайыма коргонуу дуаларын жана качан өзүбүздөгү бирөөлөрдөгү жакшы нерсени көргөндө баракаллаху фикум, Аллахым силерге берекесин берсин деп дуаларды айтуу менен жана эртең менен Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн жана кечки убак ушул сүрөлөрдү 3 жолудан окуп жүрүү дуалары менен өзүбүздү көз тийген жана жаман оорулардан коргой алабыз.